Саламатсыздарбы? Ар кандай сүрөттөрдү сүйлөтүүнү үйрөнүүнү кааласаңыз, анда ушул видеону акырына чейин көрүп чыксаңыз болот. Сүрөттөрдү сүйлөтүү үчүн жасалма интеллектти колдонобуз. Жасалма интеллект менен иштөө үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Биз иштей турган сайт бул DID сайты. Бул жака сайттын адресин толук жазсак да болот. Эгерде сайттын адресин адрестик жолчого жазсак, түз эле сайтка киребиз. Сайттын адреси did.com. Эгерде сайттын адресин толук билбесек, аталышын гана билсек, анда бул жака адрестик жолчого сайттын аталышын жазсак да болот, кириллица менен жазсак да болот, латын тамгалары менен жазсак да болот. Азыр бул жерге сайттын аталышын жазалы. Сайттын аталышы D, андан кийин пробел коебуз. Пробел койгондон кийин I, кайра D деген тамганы жазып туруп, Enter клавишасын басканыбызда бул жактан сайттардын тизмеги чыгат. Биз иштей турган сайт DID сайты. Бул сайтка кирүү үчүн ушул шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда сайттын башкы бети төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Ушундай болуп жүктөлөт. Сайттын бетин, башкача айтканда страницасын орусчага которуп алсак да болот. Ал үчүн адрестик жолчонун оң тарабындагы перевести эту страницу деген баскычты басып, бул жерден русский дегенди тандасак, сайттын бети орус тилине которулат. Бул сайтка катталуу керек. Сайт менен иштөө үчүн катталуу үчүн бул жерден начать бесплатную пробную версию дегенди бассак да болот, же болбосо авторизоваться дегенди бассак болот, же болбосо бул жактан начать деген баскычты бассак да болот. Азыр биз катталуу үчүн авторизоваться деген баскычты басалы. Авторизоваться деген баскычты басканыбызда дагы жаңы вкладка ачылат дагы өзүнчө. Бул жактан кийинки бет жүктөлөт. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Мындай болуп жүктөлөт. Бул жерден биз оңой катталуу үчүн Google аркылуу катталсак болот, Google аккаунт аркылуу. Ал үчүн Continue with Google деген баскычты басабыз, же орусча болгондо бул жерден продолжить с Google дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда аккаунтубуз чыгат. Эгерде сиздин компьютериңизде бир нече аккаунттар бар болсо, ошол аккаунттардын тизмеги чыгып калат. Кайсы аккаунт менен катталууну кааласаңыз, ошол аккаунтту тандап коесуз. Азыр бул жерден аккаунтту тандайбыз. Аккаунтту тандагандан кийин бул жактан продолжить деген баскычты басып коебуз. Продолжить баскычын баскандан кийин биз сайтка катталабыз. Жүктөлгөнгө чейин, кийинки бет жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Азыр жүктөлүп атат. Эгерде сайттын бетин орусча которууну кааласаңыздар, бул жерден которууну сунуштайт. Русский дегенди тандап койсок, сайттын бети орусча которулуп калат. Бул жерден русский дегенди тандайлы. Андан кийин бул жерден азыр кайра тандап көрөлү. Русский дегенди тандайбыз. Бул жерде мына для чего вы будете использовать DID дейт. Жеке проекттер үчүн же жумуштар үчүн деп атат. Бул жерден жеке проекттер үчүн дегенди тандап кое берели. Андан кийин следующий дегенди басабыз. Андан кийин бул жерге кандай максатта колдонобуз. Бул жерден обучение и образование дегенди тандап кое берейин. Андан кийин бул жерден следующий деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерден сиздин максаттуу аудиторияңыз кимдер дейт. Бул жерден потребители деп коеюн. Андан кийин готово дегенди басып коебуз. Мына биз сайтка катталдык. Сайтка катталгандан кийин
Бул жакта сол жак панелде дагы бир канча менюлар бар. Бул жерден биз айрымдары бета версиясында турат. Бул жерден биз видео сүрөттү кыймылга келтирүү үчүн создать видео дегенди тандайбыз. Же болбосо бул жактан создать аватар дегенди тандасак да болот. Азыр создать видео дегенди тандайлы. Создать видео дегенди тандаганда бул жерде аватар, андан кийин создано ии деп чыгат. Аватардан тандасак да болот, ошондой эле жасалма интеллект тарабынан түзүлгөн аватарлардан тандасак да болот. Азырынча аватарды тандайлы. Аватарды төмөн жакта бир нече аватарларды сунуштайт. Бул жерде премиум дегендери акылуу, демек биз акысыз аватарды табышыбыз керек. Эгерде бул жасалма интеллектти сатып ала турган болсок, анда ушул премиумдарды дагы колдонууга мүмкүнчүлүк болот. Акысыз версиясында биз акысыз аватарды гана колдоно алабыз. Төмөн жакка түшөрүз. Төмөн жакка түшкөнүбүздө акысыз аватарлар да бар. Мына ушулар акысыз аватарлар. Акысыз аватарлардын ичинен бирөөсүн тандап коелу. Мына ушуну тандайлы. Тандадык. Тандаганда аватар бул жака жүктөлөт. Эми артындагы фонду өзгөртсөңүздөр да болот. Артындагы фонду өзгөртүү үчүн бул жерде фон деген бар. Мына сол тарабында панелде фон дегенди тандаганда бир түстүү фондор бар. Ошондой эле бул жакта галереясында дагы ар кандай фондор бар. Бул жерден өзүңүздөргө жаккан фонду тандап койсоңуздар да болот. Азыр мен ушул фонду тандап коеюн. Фонду тандаганыңызда арт жагына ушул фон коюлат. Андан кийин текст жазып койсоңуздар да болот. Фон катарында арт жагына. Бул сүрөттү сүйлөтүү үчүн сценарий жазышыбыз керек. Сценарий жазуу үчүн бул жерде сценарий дегенди тандайбыз. Сценарий дегенди тандаганыбызда бул жерде текст деген вкладка тандалып турат. Демек, ушул жерге биз сценарийдин текстин жазышыбыз керек. Сценарийдин текстин жазабыз. Азыр мен орусча жазайын, анткени бул жасалма интеллектте кыргыз тили жок экен. Казак тили бар экен, өзбек тили бар экен. Өкүнүчтүүсү кыргыз тили жок экен. Буюрса кыргыз тили дагы кошулуп калышы мүмкүн. Азырынча биз орусча жазып тура берели. Андан кийин бул жерде видеонун аталышы жазылып турат. Видеонун аталышыны өзгөртүүнү кааласаңыздар, бул жерден карандаштын белгисин басып, бул жерден текстти өчүрүп туруп, өзүңүздөр жаккан бир аталышты жазып койсоңуздар болот. Азыр бул жерге мен сүрөт деп турайын. Так, бул жерге сүрөт деп эле турайын. Андан кийин ориентациясы, бул жерде бассаңыздар бир канча 3 түрдүү ориентацияны сунуштайт экен. Өзүңүздөргө жаккан ориентацияны тандайсыздар. Андан кийин бул жерде эндирүү деген голос менен англис тилинде сүйлөйт экен. Биз тилди алмаштыруу керек. Тилди алмаштыруу үчүн бул жерден ушул жерди басабыз. Басканда бул жактан выберите голос деп чыгат. Демек, үндү тандашыбыз керек. Бул жерден все деген жерди бассак, тилдер чыгат. Ушул жерден биз тилди тандайбыз. Бул жерде кыргыз тили жок болгондуктан биз орус тилини тандайбыз. Казак тили бар экен, өзбек тили бар экен, ал эми кыргыз тили жок экен. Ошондуктан русский, Россия русский дегенди тандадык. Андан кийин бул жерде орус тилиндеги баардык үндөрдү чыгарат, акылууну дагы, акысызын дагы. Бул жерде аял кишинин үнүн дагы, эркек кишинин үнүн дагы чыгарат. Биз азыр эркек кишинин сүрөтүн койгондуктан эркек кишинин голосун тандашыбыз керек. Ал үчүн
бул жерден пол деген жерди басып туруп мужской дегенди тандасак эркектин үнү чыгат. Бул жактан голостор чыгат. Ушул жерден биз акысызын тандайбыз. Төмөн жакка мындай чагылгандын белгисиндей белги бар голостор, булар акылуу. Демек бул жерден акысызын табабыз. Төмөн түшөрүз. Төмөн түшкөндө мына жерде Дмитрий деген акысыз экен. Демек Дмитрий дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден применить голос дегенди басып коебуз. Ал эми бул жактан возрастты дагы тандасаңыздар болот. Возраст дегенди басып туруп молодой, взрослый, азыр мен взрослый дегенди тандайм. Андан кийин применить голос дегенди тандап коебуз. Бул жерде азыр Эндрю Россия болуп тур. Угуп көрсөк дагы болот. Бул жерден Привет, друзья! Добро пожаловать в наш учебный центр. Угуп көрдүк. Эми видеону түзүү үчүн бул жактан оң тараптан создать видео деген баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жерден пойдем дегенди басып коебуз. Бул жасалма интеллектте бизге 20 кредит берет. 20 кредиттин жардамында биз 20 сүрөттү сүйлөт алабыз. Андан кийин сатып алуу керек. Эгерде акысыз колдономун десеңиздер, анда дагы башка аккаунт менен катталыш керек болот. Бул жерден пойдем дегенди басып коебуз. Басканда бизге видеону түзүп берет. Азыр генерация болуп атат. Генерация болгонго чейин бир аз күтөбүз. Мына азыр түзүп атат. Түзүп бүткөнгө чейин дагы бир аз күтөбүз. Мына түзүп бүттү. Сүрөттү, башкача айтканда кыска видеону көрүү үчүн ушул видеого мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын бир жолу басып койсок, бул жерден мына видео көрсөтүлө баштайт. Привет, друзья! Добро пожаловать в наш учебный центр. Сүрөттү кыймылга келтирип койдук. Эгерде бул сүрөттү компьютерге жүктөп алууну кааласаңыз, башкача айтканда кыскача видео роликти жүктөп алууну кааласаңыз, анда бул жерден скачать деген баскычты басып койсоңуз, компьютерге жүктөлөт. Андан кийин бөлүшүп койсоңуз да болот. Поделиться деп, бул жерден кайрадан редактировать как новое деп кайрадан өзгөртсөңүздөр болот. Ссылкасын көчүрүп алып жөнөтсөңүздөр болот. Эгер өчүрүп салууну кааласаңыз, удалить деген баскычты басып өчүрсөңүз да болот. Бул жасаган видео роликтериңиздер ушул жерге сактала берет. Эгерде өчүрүп салууну кааласаңыздар, 3 чекитти басасыздар дагы бул жерден удалить деген баскычты басып өчүрсөңүздөр болот. Скачать деген баскычты басып компьютерге жүктөп алсаңыздар болот. Аталышын өзгөртсөңүздөр болот. Кайрадан өзгөртсөңүздөр болот. Бөлүшсөңүздөр болот. Ошондой эле ссылкасын көчүрүп алсаңыздар болот. Кайра дагы жаңы видео ролик жасай турган болсок, бул жерден создать видео деген баскычты кайрадан басабыз. Басканда кайра бул бетке кайтып келебиз. Эми бул жерден создано ИИ жасалма интеллекттин жардамында түзүлгөн аватарлардан тандап көрөбүз. Ал үчүн создано ИИ деген тандасак, бул жактан аватарлар чыгат. Өзүңүзгө жаккан аватарды тандап койсоңуз болот. Азыр бул жерден мен ушул аватарды тандайм. Бул жасалма интеллекттин жардамында түзүлгөн аватар. Тандадык. Тандаганда бул жака жүктөлөт. Жанагындай эле бул жерде эми өзгөчөлүгү естественный, счастливый дейт, удивленный, серьезный дейт. Өзүңүздөр тандайсыздар. Азыр мисалы счастливый деген тандайлы. Андан кийин движение естественный, живой дейт. Азыр живой дегенди тандап көрөлү. Андан кийин
Бұл жерден сценарийді жазышыбыз керек. Сценарийді жазу үшін сценарий деген таңдайсыз. Аудио түрінде жазуыны қаласаңыздар, бұл жерден аудио дегенді басасыздардан, бұл жерден сценарийді сіздер микрофондың жардамында диктовать етсеңіздер болады. Ал үшін ушул белгіні басасыздар, басқаңыздарда микрофонға рұқсат сұрайды. Разрешить при нахождении на сайте деген таңдап қоясыз. Бұл жерде мына сөйлесеңіздер, сценарийді запись қылып алады. Анан ушул записьти жайгаштырсаңыздар болот. Азыр мен өчүрүп коеюн. Эгерде даяр аудио голостор болсо, даяр аудио голосторду алып келип койсоңуздар болот. Азыр биз текст коелу. Бул жерге мен орусча текст эле коюп тура берейин, жазып тура берейин. Анткени кыргыз тилине түшүнбөйт. Кыргыз тили жок бул жакта. Голосту тандайбыз. Бул жерди басабыз. Голосту тандоо үчүн бул жерде мына Эмма английский США деп турат. Ушул жерди басканыбызда бул жактан голостор чыгат. Все дегенди тандайсыздан бул жактан русский дегенди табабыз. Эгерде кыргыз тили бар болгондо ушул жактан кыргыз тилини тандамак элек. Азыр кыргыз тили жок болгондуктан биз русский дегенди тандап кое берели. Андан кийин эркек кишинин сүрөтүн койгон болсок, эркек кишинин голосун тандашыбыз керек. Эгер аял кишинин сүрөтүн койгон болсок, аял кишинин сүрөтүн тандашыбыз керек. Бул жерде мужской голосту тандайлы. Андан кийин бул жактан акысыз голосту тандайсыз. Мына Дмитрий дегенди тандадык. Бул жерден применить голос дегенди басып коелу. Андан кийин бул жерден создать видео дегенди басабыз. Басканда бул жерде азыр мына бизде 19 кредит калган. Азыр дагы 1 кредит алат, ошондо 18 кредит калат. Пойдем дегенди басып коебуз. Басканда кийин видео түзүлө баштайт. Ушул сүрөт кыймылга келет. Азыр мына даяр болду. Коюп көрөбүз жанагындай эле. Привет, друзья! Добро пожаловать в наш учебный центр. Мына живой дегенди тандаганыбызда баштары дагы кыймылдайт экен. Эгерде естественный дегенди тандасак, баштары кыймылдабайт, көзү эле кыймылдашы мүмкүн, көзү, оозу гана кыймылдашы мүмкүн. Азыр бул жерде биз живой дегенди тандагандыктан баштары дагы кыймылга келип атат. Привет, друзья! Добро пожаловать в наш учебный центр. Ушундай кылсак болот, анан бул жерден скачать этип компьютерге жүктөп алсак болот. Ошондой эле өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү жайгаштырып, өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү дагы кыймылга келтирип койсоңуздар болот, сүйлөтүп койсоңуздар болот. Башкача айтканда, ал үчүн создать видео дегенди кайра басабыз. Өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү кыймылга келтирип сүйлөтүү үчүн бул жерден создавать деген баскычты басабыз. Мына аватардан создавать деген создано ийини басканда бул жерден өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү жүктөй албайсыздар. Эгерде жасалма интеллекттин жардамында өзүңүздөр башка сүрөт түзүп алып аны сүйлөтүүнү кааласаңыздар, анда бул жерге ошол кандай максатта, кандай сүрөттү түзүү керек болсо, бул жерге текстти жазасыздар. Текстти жазып туруп генерировать дегенди бассаңыздар, жасалма интеллект сиздерге сүрөттү тартып берет. Анан ошол сүрөттү сүйлөтүп койсоңуздар болот. Азыр аватардан биз өзүбүздүн сүрөттү жүктөшүбүз керек. Өзүбүздүн сүрөттү жүктөө үчүн аватарды тандайбыз. Бул жерден создавать деген баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жактан создать с фото дегенди тандайбыз. Мына бул жакты бассак да болот, же болбосо изображениянын белгиси турган жерди бассак да болот. Басканыбызда проводниктин терезеси ачылат. Бул жактан өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү тандап, жанагындай эле сүрөттү тандагандан кийин сценарийди жазып, ал сүрөтүңүздөрдү сүйлөтүп, кыймылга келтирип койсоңуздар болот. DID жасалма интеллектин колдонуп, сүрөттөрдү сүйлөтүп, кыймылга келтирсеңиздер болот.